кошум аял алам деп атат. Неге? Мен алып берсем кандай болот? Сиз алып берсеңизби? Ооба. Анан эстен кайра айнып кетпейсизби? Жок, айныбайм, просто ошол бир эле үйдө жашайлы дегеним да. Жок, кандай кыйын эжем, бир тууганым, кыйын. Азыр айта бересиз да. Аял айта берет, кайра кайта берет, эртең көргөндө, анан экөө сүйлөшүп, мындай көзүң кысып калса, анан ичиңиз күйүп кетип, анан аны ушуга барам уруп кой, бели сынып калып менде болот. Шарият боюнча. Мен деле жок, мен намазкоймун, мен. Намазкой болсоңуз деле жок, андай эмес. Намазкой болсоңуз деле аялсыз да, же эркексизби? Аялсыз. Көрдүңүзбү, кызганыч деген бар. Пайгамбардын аялдары деле кызганган. Аялдарга кызганган бул табигый көрүнүш. Ошого намаз окуп атканыңызга Алла ыраазы болсун. Бирок эки күндөш бирде жашаганы болбойт. Анда мындай келип кызматыңыз кылып кетсе болот, бирок экөөнүн даратканасы эки башка, кухнясы эки башка, жана карагы. Үйдө отам да, сиз түшүнбөй атасыз. Бир үйдө атпайсызбы сиз, бир үйдө деп? Жок. Бир эле эшикте просто эмелерибиз, комнаталарыбыз бөлөк-бөлөк. Кухнягачы? Эки башка кухня болобу? Эки башка жок. Андай болбойт. Жок, болбойт. Эки башка кухня, ар бир аял өзүнүн кухнясына өзүнүн канчасы болуш керек. Өзүнүн казаны, өзүнүн депкири болуш керек. Анан туалеттери бөлөк болот.